Кыргыз тили сабагы окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 9-класс үчүн. Мугалим Кыштобаева Чынара Абдыкасымовна. Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар? Силер менен өтүлгөн теманы кайталап алалы. Муун деген эмне? Муундун канча түрү бар? Ачык муун, жабык муун, туюк муун деген эмне? Акыл, жаны бар, береке, жаратылыш, күлүңдөп, ушул сөздөрдү муунга ажыратып, муундун түрлөрүнө жараша бөлөбүз. Бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз ташымал деп аталат балдар. Демек сабагыбыздын максаты сөздөрдү туура ташымалдоону үйрөнөсүңөр, сүйлөмдө туура жазууга көнүгөсүңөр, сүйлөмдөгү сөздөрдүн маанисин түшүнүп, аларды туура жазуу эрежелерин билесиңер, чынчыл болууга, адилеттүү, тартиптүү, бири-бириңерди урматтоого үйрөнөсүңөр. Ташымал деген эмне? Сөздөр жаңы муунга бөлүнүш тартиби боюнча ташылат. Мисалы, таш куулаган жакка карадым. Ташымалда бир гана үндүү тыбыштан турган муун сөздөн бөлүнбөйт. Мисалы, от, шар, жер жана башка сөздөр. Дагы бир мисал. Эми өзүң эр жеттиң. Белгиленген сөздөр эки муундан турат, бирок алар ажыратылбайт. Бир тамганы ажыратууга дагы болбойт. Демек, окуп чыгып, белгиленген сөздөрдү ташып, дептериңерге көчүргүлө. Кыргызстан биздин мекенибиз. Кыргыз баласы жеринин кооздугу, байлыгы менен суктана алат. Асман тиреген кен байлыгы мол, ала тообуз кыргыз элин коргогон табигый чеп болуп келген. Ал эми ысык көл табиятынын сулуулугу менен көптүн көңүлүн өзүнө бурат. Улуу тоонун койнун мекендеген ата-бабаларыбыз улуулук, тазалык, бийиктик сыяктуу түшүнүктөрүн асман тиреген чокулар менен байланыштырган. Бул биздин мекенибиз Кыргызстан. Келгиле балдар, анда төмөндөгү сүрөттөргө ташымал жүргүзөбүз. Сүрөткө жакшылап көңүл бөлүп, сүрөттөгү сөздөрдү дептериңерге көчүрүп ташымал жүргүзгүлө. Сабагыбызды анда балдар түшүнүктүү болсо бышыктайбыз. Ташымал деген эмне? Кандай учурда сөздөр ташылбайт? Демек балдар, сабак түшүнүктүү болсо эсиңерге түйүп алгыла. Адамдын аты жана фамилиясы, атасынын аты эч убакта ташылбайт. Качан гана ага мүчө уланса ташыса болот. Бул үчүн төмөндөгү эрежени жакшыраак көңүл бөлгүлө. Мисалы, Асанбектин эмес, Асанбектин. Курмангазынын эмес, Курмангазынын деп туура ташып жүргүлө. Бул жазуу эрежеге ылайык. Адамдын атасынын атын жазганда дагы дал ушундай эреже сакталат. Сабак түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алабыз. 5 тарбиялык мааниси бар макал таап, дептериңерге жазып, сөздөрдүн баарына ташымал кыласыңар.